Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Бул видеодо биз YouTube'да өзүбүздүн каналыбызды ачканды үйрөнөбүз. Аны үчүн Google издөө сервисине YouTube деп жазабыз. Жазгандан кийин мына YouTube дегенди басабыз. Ушул YouTube каналына өтөбүз. Бул жерде мына жогору жакта сиздердин Google аккаунтуңуздар бар. Ушуну бассаңыздар, бул жерде создать канал деген бар. Ошону басабыз. Андан кийин бул жерден начать дегенди басабыз. Анан бул жерде сурап атат: выберите способ создания канала дейт. Ушул аккаунтуңуз менен аты менен ача бересизби же башка мененби дейт. Мен с другим названием дегенди басайын. Выбрать. Эми создание канала дейт. Бул жерге каналдын атын жазышыбыз керек. Бул жерге мен каналдын атын Санарип педагог деп коеюн. Мынакей. Эми бул жерде сурап атат: я понимаю, что создано новый аккаунт деп. Анан кийин муну галочка коюп туруп, бул жерге галочканы коюп, анан создать дейбиз. Мына биздин каналыбыз ачылды. YouTube каналы куттуктап атат: вы создали канал Санарип педагог, первый шаг сделан дейт. Андан кийин эми бул жерге загрузите фото профиля дейт. Бул жерге ошол каналыңызга сүрөт коюп койсоңуз болот. Сүрөт койбосоңуз ушул кандай ат менен ачсаңыз ошонун баштамгасы менен тура берет. Мен мисалы үчүн ушул эспойдон калтырып кое берейин. Бул жерден загрузить изображение деп жүктөсөңүз болот. Андан кийин бул жерде ушул каналыңыз жөнүндө, ал канал эмне жөнүндө экенин жазып коюңуз дейт. Расскажите аудитории о своем канале дейт. Мен бул жерге ушул канал жөнүндө жазып коеюн. Мынакей, урматтуу кесиптеш, Санарип педагог каналына кош келиңиз деп ушул канал жөнүндө жазып койсок болот. Эми сохранить и продолжить дегенди басабыз. Мынакей, биздин YouTube'да Санарип педагог деген каналыбыз ачылды. Бул жерден ошол каналыңызды настройка кылсаңыз болот. Настроить вид канала дейт. Көрүнүшүн өзгөртүп койсоңуз болот. Мына добавить оформление канала дейт. Могу жеринен сүрөт коюп койсок болот. Выберите файл на компьютере дейт. Бул жерден ошол компьютердеги сүрөттү койсок дагы болот, бирок бардык эле сүрөттүн размерлери бул жерге туура келе бербейт. Ошон үчүн галереяны ачалы дагы ушул жерди карап көрөлү, кандай сүрөттөр бар экен. Ошону коюп туралы. Мисалы үчүн биз мону коюп коелу. Мынакей, бул компьютерде, бул телевизордо, бул телефондо ушундай болуп көрүнөт экен. Кадрировать дегенди басып, ушундай кылып өзүңүзгө жаккандай кылып коюп койсоңуз болот. Анан выбрать деп коебуз. Мына ушинтип каналыңызга сүрөт коюп койсоңуз болот. Бул жерде дагы өзүңүз каалаган сүрөттү коюп алсаңыз боло берет. Муну басып туруп өзгөртүп. Ушинтип канал ачтык. Эми ушул каналга видеолорду жүктөп, анын ссылкаларын студенттериңизге, окуучуларыңызга берсеңиз болот. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуз.